Albatta bu fatwada Hazreti Muftiyimiz qol qo'yib bardıq musulmonlarga jibirgan fatwada marhumni aqirqi safarga uzatу erejeleri jönünde fatwa bergen. Bu fatwa nomor 5-fatwa hech qachon talquga alınbaydı. Talqulana turgan nerse emas. Antkeni oşul fatvada Qur'oni Karimdagi bizga farz bo'lgan narsalar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem paygamberimizden hadisi şeriflerinden alınıp şeriat hükümleri çıkarılgan fatva. Misali şeriat hükümleri hiç kaçan talquga alınışı mümkün emas. Allah Taala'nın şeriatı hiç kaçan özgörбейт. Bizde emne bolup atat, en birinci adam qaytış bolar men, can çıgarı menen, bala çaka, uruk tuğandardı çoğultup alıp, kazan alıp gel, oçak alıp gel, anan jana жылқыны alıp gel, tigil bol, şeriatta көрсөтүлбөгөн nerselerden başlayız da. En birinci mürde kazırganga hareket kılışыбыз керек. Mürde daim bolgondan keyin, andan keyin suğa alıp, mayitni darrı orduna жерine bергenge hareket jasaşыбыз керек. İlgeri bizlerde 3 gün 4 gün saqtalып ketчиле, azırkı akırkı vaxtlarda el түшүнүктүү жагдайларга келип, түшүнүктүүлүк менен иш кылып, mayitni bir gün bugün qayçып болуп калса, mürde kazганга жетишпейбиз деп, эртеси күнү түшкө чейин коюп койгонго аракет кылып атабыз. Şu mayitni жууганда өзүнүн bir tuğandары, өзүнүн bala çakası жууганы дурусураак болот, muhtaram жама. Анан дагы бизде bir салттыгы болгон, кудалардан обязательно түшүш керек деген bir белен таттап болуптур. Обязательно кудаларды күтүп отурат да кээ бир убакта. Жанагы вакыт, жаназанын вакыты жакындап калса да, суга түшө турган кудабыз кечигип атат. Ошол түшүш керек эле. Аны каяктан табып алды эле билбейм. Обязательно кудалары түшсүн деген жай жок. Кудалар менен сыйспа болгонубуз дурус болот. Кудаларга колубуздан келишинче кудалар жакты сыйлап эле аларга майыт жуугузбаганга аракет кылышыбыз керек, muhtaram жама. Эми мурда казылып бүттү. Майыт кепенделип бүттү. Эми жаназа намазына келебиз. Жаназа намазы вакыт дайындалган вакытта. Мисалы 11-ге дедиби, ровно 11-де окуганга аракет кылышыбыз керек. Эртерээк же кечирээк эмес. Кээ бир убактарда bir баласы келатыптыр, bir тууганы келатыптыр деп элди сарсаңга салып алыптыр, анан күтүрүп аткан учурларыбыз жолугуп атат. Келсин деп 2 сааттап, 3 сааттап элди күтүрүп коюу бул дурус эмес. Келген адам эч качан тирилтирип ала албайт. Ошондуктан майитке дароо эле эгерде мурда дайым болгон болсо 11-ге эгер жаназа десе 11-де жаназасын чыгарганга аракет кылыш керек. Эми мархумду коюп келдик, бардыгы бүттү. Анан эми мархумду коюп келгенден кийин эми ошол жерден эле эл тарап кетсе болот, muhtaram жама. Болду, вазифа бүттү. Жаназага келдиңиз, жаназаны окудуңуз, мүрдөгө бардыңыз, мүрдөдө топурак салдыңыз, болду, бүттү вазифа. Бардыгыбыз жергиликтүү калк тарап кетишибиз керек, muhtaram жама. Бүгүнкү мынагы Hazreti Muftiyimiz бүгүнкү коюп берген темадагы номер 5-фатванын эң өзөктүү маселеси ошол ысырапкорчулукка келтирип такалып атат. Мен жана сөзүмдүн башында айткандай, адам кайтыш болору менен биз бирден эле жылкы издейбиз, казан табак издейбиз, пияла чайнек издейбиз. Ал эми мен айтып атам, шариатта адам кайтыш болору менен эң биринчи аны мүрдөсүн каздырганга, кепинин алып келгенге аракет жасашыбыз керек. Биринчи маселе ошол шариатта. Эми бизде жана ооруну жашырсаң өлүм ашкера кылат дегендей, бизде ушундай болуп калган, обязательно жана өлүк өлгөн жерде бүгүнкү күндө мал союу күчөп баратат. Эки маселеде токтоткон элек, muhtaram жамаат. Биринчи маселе мына ушул биздин айылда илгери ушул жыртыш, пыртыш, кара куурдак, тигил, бул, быкы-чыкы дегендердин баарын токтотуп келип, ушул мал сойдурбай койгонго күчүбүз жетпей келаткан да. Бирок биздин күчүбүз жетпегенге Алла Тааланын күчү жетет, muhtaram жамаат. Алла Таала
20-21 жылы пандемия киргизип, ковид деген баланы башыбызга жүктөп койгондо, бирөөнүн үйүнөн тамак жемей биякта турсун, бирөө бири-бирибиздин колубузду кармаганга коркуп калганбыз. Ушул ысырапкерчиликти жоюш үчүн, ошондой нерселерди кылбаш үчүн Алланын bir баласын күтүшүбүз керекпи, мухтарам жамаат. Алла Таала ушундай bir баласын жиберип койду. Ошол жерде керек болса bir тугандын майытына түшпөгөн күндөрдү көрдүк. Али да болса имамдарга рахмат, сопакелерге рахмат. Оозубузга масканы кийип отуруп, өлүктөрдү биз жууп жаттык. Өлүктөрдү биз мүрдөөгө коюп жаттык ошондо. Ошол оор убакыттарда да. Bir тугандан качып калды, жугуп калат деп. Эми bir жакшылык ишти президентибиз көрсөтүп берип атса, муфтийибиз жол көрсөтүп берип атса, шуну токтотуш үчүн ушундай bir балаларды күтүшүбүз керекпи. Ошондо пандемия учурунда эч ким тамакка кирбей, үйлөрдө поголовно бүт бардыгы эле майыт чыккан жайлардын бардыгында эч кандай жылкы дегенде союлбай, тамак да асылбай, казан кайналбай калган эле. Токтоп калган эле. Барабыз, өлүктү коебуз, чыгып кетип аттык, эч жерде тамак болгон эмес эле. Ал кетери менен дагы күчөй баштады. Сойбогун десе, ой мен 3 жылдык алып келип койдум деп алып эле, наркы тамды тамдын артына алып алып, bir жылкыны одарып, союп алып туруп, Кудайды да алдап, бизди да алдап, элге тамак берип аткан учурларды азыр көрүп атабыз. Бул патва шарий маселе болгондуктан, шарият маселелери болгондуктан, бул талкууга алына турган нерсе эмес. Талкуулана турган нерсе эмес. Бул жерде болбойт дедиби, болбойт. Эмне үчүн болбойт? Мындай кылса эмне үчүн болот? Мындай кылса деп адан bir тукумдан кыр издештин эч кажети жок. Шариятта болбойт деген нерсе болбойт. Шариятта арам деген нерсе арам, шариятта макрух деген нерсе макрух, шариятта халал деген нерсе халал, мухтарам жамаат. Мисалы, майыт чыккан жайда тамак жейиш, 3 күнгө чейин майыт чыккан жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине таяна турган болсок, 3 күнгө чейин майыт чыккан жерде тамак жейиштин өзү макрух, мухтарам жамаат. Макрух. Бирөө өлүп жатса, анын жанында отуруп алып былчылдатып эт жеп отурганыбыз макрух. Мен табытым тартпайт да, ошондой жайда көпчүлүк жайда мен жаназадан кийин чыгып кетсем, мени жаман көргөн адамдар да бар да. Жаназаны окуду, үйгө келди, Куран окуп чыгып кетти дейт. Көп жайда мен кирбеймин ал жерде. Тамагымдан да өтпөйт ошол тамак. Болбойт, шариятта болбойт дейт. 3 күнгө чейин ал үйдө тамак асылбаш керек. Кону коңчулар, урук туугандар 3 күнгө чейин ошол үйдө обеспечение кылып, тамак аш менен суюк тамактарды алып келип ошол үйдө 3 күн багып туруш керек. Эми арам качан болот? Арам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir mübarek hadisinde айтты. Сагир бар үйдө деди. Жетим калган үйдөн деди. Тамагын жеш биякта турсун, анын көрпөчөсүнүн өзүнө отуруштун өзү харам деди. Көрпөчөсүнө отуруш харам. А бизде эмне болуп атат, мухтарам жамаат? Кимибиз ылгап атабыз бүгүнкү күндө? Кимибиз аны сүрүштүрүп атабыз? Бүгүнкү күндө жаш балдар өлүп аткан жокпу? Жап-жаш келинчектер, жаш балдар кайтыш болуп кетип атат. А биз анын үйүнө кирип алып, артында жетим барбы, анысына карабастан былчылдатып этин жеп атабыз. Жетимдин үйүндөн тамак жейиш, жетимдин аксын жеп коюш бул мутлак харам, мухтарам жамаат, шариятта. Биз ошол жерде курсагыбызды арамга толтуруп кетип атканыбызды өзүбүз билбей калып атабыз. Урматтуу жамаатыл муслимин, бардыгын биз билип, ошоларды бардыгына туура баа берип, туура аракетке өтө турган заман келди, мухтарам жамаат. Бул нерсени баш ийбей аткандар кимдер? Мына ошол пандемиянын учурунда дагы кече президентибиз указ бергенден кийин дагы баш ийбегендер, булар албетте бийлигине чиренип отурган чоңдорубуз, анан байлыгына чиренип отурган байларыбыз. Моллаларды укпайт алар. Шарият менен да уруп ойнобойт. Таптакыр укпайт. Именно ошол байлар менен бийлер. Ошол пандемиянын учурунда дагы кызматы бар адамдар айтканыбызга карабастан алып келип союп аткан учурларын көргөнбүз. Ушудан абай болушубуз керек. Биз колунда барбы, жокпу, байбы, бийби, башкасына карабастан бардыгыбыз жапа-тырмак bir эл, bir журт болуп, бирдей тартипте
ушул майыт чыккан жайларда жаназаларыбызды тартиптерин бирдей тартипте өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жашыра турган эч нерсе жок. Баарыбыз эркекпиз деп эркекче кийинип жүрөбүз. Эркекче сүйлөп жүрөбүз. Мына жумада отурабыз эркекпиз деп. Бирок жашыра турган эч нерсе жок. Бардыгыбыз үйдө любой маселе кылганда аялдарыбыздын көзүн карап калган заман болуп калганбыз. Баланын бардыгы аялдардан чыгып атат, урматтуу эркектер, аялдардан. Аялдар туруп алып туруп бир майыт чыкса 5 мата жабыш керек экен. 7 мата жабыш керек экен. 3 килем жабыш керек экен деген балаларды чыгарып атат. Түнү менен челпек салып, салафанга печени, конфетин үйүп коюп таратып атышат бүгүнкү күндө. Жыртыш деп алып бүтүн маталардын бардыгын жыртып мындайча айтканда мусорго айландырып аткан аялдарыбыз бар. Мен аялдарды жамандабайм бу жерде. Мени аялдар жаман көрбөсүн. Бирок чектен ашып баратканыбызды көрсөтүп атабыз. Урматтуу эркектер, аялдарга жеткирели. Ушуларды аялдарга айтып туруп, аялдарга жакшылап түшүндүрүп туруп, мен кече рай администрацияга да айттым, жакында жыйналыш болот деп атат. Эркектерден де көбүрөөк аялдарды жыйнап бергиле деп атам. Аялдарды жыйнап бергиле. Аялдарга айтайлы. Баланын бардыгы аялдардан чыгып атат бүгүнкү күндө. Уят болот бул. Жок нерсе ушу майыттын үйүнө барып алып эле ушу колуна пакет көтөрүп чыгыш деген бул уят нерсе да эми. Бир нерсени алып, челпек көтөрүп, ашка калгандай болуп. Ушул убакта кээ бир айылдарда болгон окуялар, мүрдөдөн эркектер келгенче дасторконго чейин барлыгын толоптонуп кеткен жерлер болгон. Өлүп чыккан үйдөн таптакыр ашына чейин эч нерсе албаганга аракет кылыш керек.